Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah. Adamlar joktan bar kılgan, kudret güçlü, Allah Teala çek şükürler ayla. Аны сөкім оқылу Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям жаңа салауаттар айтайын. Мен үнім ешіліп жатабы, барыңыздарға жақсы ешіліп жатабы. Алла туғанда кім айтып қойды? Мен үнім сіздерге жақсы ешіліп жатабы. Угул атады, я. Ооба, Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Угул жатат. Анда иншалла баштадық. Biz buyursa Arap dilinin morfologiya bölümünün Sarf Nur деген Nur Muhammed Qoldoshov'dan kitabı var. Ошол боюнча сабак кылган жатабыз. Китептин аты мындай Sarf Nur 1 деген Nur Muhammed Qoldoshev дамынан ошол дамынан китеби болот. Иншалла бул китеп боюнча да бир аз эме беребиз. Тааныштырып кетебиз. Ага чейин Arap dili boyunca ayta турган болсок, Arap dili өзү эмне? Arap dilinin emne üçün mina morfologiya bölümünden başladık. Arap dili başka dillerге okşaş ele özünün grammatika öz içinde morfologiya, sintaksis, jana dialog, jana başka ушундай түрлөргө bölünүп кетет. Ушунун баардыгы бизге эмне? Arap dilini жакшы түшүнгөнгө, жакшы үйрөнгөнгө жардам берет. Biz ушул bölümlerin içinden morfologiya bölümünün sabak başlayırız. Morfologiya degeni emne? Morfologiya degeni bul söz жасоо degeni. Morfologiya degeni bul söz жасоо degeni. Biz keçe jariya жазганда fonetika деп жазып кетипиz. Кечиңиздер ошол жерде шашылыш карабай эле жазып жиберипиз бизчи. Оңдодук, бирок жария таркап кеткенден кийин оңдодук да. Ал fonetika деген ката, морфология боюнча. Морфология илим боюнча. Мында биз сөз жасоону Arap dilindeki sözlөрдүн каяктан келип чыккандыгы боюнча жана дагы бир сөз кандай маанилерди берүүсү мүмкүн. Бизде кыргыз тилинен айырмаланып, араб тилинде ушундай сыйгалар бар, вазындар деп коет, вазун фаал деп коет. Бул формулалар, же болбосо кыяс, же болбосо негизги кыяс кылынуучу же окшоштуруучу нерсе. Ошого окшоштуруп эле башка сөздөрдү ошонун формуласыга койсоңуз, же болбосо ошого окшоштурсаңыз, бардык жактан окшоштурсаңыз, ал ошол биринчи сөздүн эле маанисин билсеңиз, же болбосо ошол биринчи сөз кантип өзгөрүшүн эле жаттап койсоңуз, бирөөсүнүн калган бардыгын эле ошого окшоштуп кете бересиз. Мисалга алганда, насара деген сөз бар, нун, анан сот, анан ро. Ушул 3 тамгадан жасалат. Бул 3 тамгадан жасалганда насара болуп жасалды. Эми мунун мудариси янсуру болот. Эми ушул насарада биринчи эле маадийдин маалум, өткөн чактагы маалум болгон, белгилүү болгон этиштерди үйрөтүүчүнүн 6, 12, 14 ооба. 14 формуласы бар. Ошол 14 формуланы жаттап алсак, калганда кудум ошого окшоштуруп кете беребиз. Мисалга насара, насару. Насара десе ал адам жардам берди. Насара десе ал 2 адам жардам берди. Насару десе ал 3 адам жардам берди. Насарат десе ал женский родда, араб тилине, кыргыз тилине айырмаланып, женский род, анан мужской род деген нерсеси бар. Иншалла булар боюнча келебиз. Бирок орус тилине окшоп средний род деген нерсеси жок арабтардачы. Арабтарда болгон 2 эле род бар. Же болбосо эркектер үчүн айтылмыш сөздөр бар, аялдар үчүн айтылмыш сөздөр бар. Анан кээ бир нерселер эркек дагы эмес, аял дагы эмес. Мисалы жансыз нерселер, ал жансыз нерселерди эркектерге кайрыла тургандай сөздөр менен айтылат көбүнчө. Же болбосо жана башка ушуга окшогон өзүнүн кээ бир тиешелүү эрежелери бар. Аларды буюрса башка китептерден жана бул жактан кээ бирөөлөрүнү айтып кетебиз. Ошолорду билип үйрөнгөнгө жардам берет негизи. Сарф деген сөздүн кыргызчасы бул буруу. Мындайча айтканда сөз жасоо же болбосо сөздү буруу. Жана айтып кеткендей, бир эле сөздүн биз кандай жасалуусун билип алсак, анан ошого окшогон сөздөр кудум эле ошол эле формула менен айтып кете беребиз. Бизге араб тилинде ошол негизги формуланы вазн деп коет, ошол негизги формуланы же болбосо кыргызчасы калп дейт. Калп деген кандай бир идиш бар. Ошого сиз ошол идишке ылайыктап эмнени салсаңыз да ошол идиштин формуласына берет, баягындай кирпич куя турган, песке блок куя турган калптар бар го, калп деп коет ошол нерсени. Ушуга окшош
bir wazындар бар. Же болбосо бир ушундай калпка окшогон өзүнчө бир чоң негизги эрежелер бар. Ошол эрежеге эле эмнени салып кетсеңиз, ошол эрежеге түшсө же болбосо ошол калп болсо, эмне болот? Ошол калптын формуласын берет. Эми бул калптар ар кандай болушу мүмкүн. Бирөөсү тоголок, бирөөсү төрт бурчтук, бирөөсү квадрат, бирөөсү тик бурчтук жана башка дегендейчи. Ошол калпка салсаңыз, ошол калп кандай кылса ошондой кылып берет. Ошондой эле араб тилинде дагы баягы тамгалардан жасалат да сөздөрчү. Тамгалардан жасаганыбыздан кийин келип пайда болгон сөздөрдү ошондой калптардын кайсысыга келип түшө турган болсо, мисалга тегеректикини тегерекке саласыз, тик бурчтуктуну тик бурчтукка салсаңыз, төрт бурчтукту төрт бурчтукка, үч бурчтукту үч бурчтукка сала турган болсоңуз, ошол бул үч бурчтук деп аталгандай, бул тик бурчтук, бул квадрат деп аталгандай, кудду ошондой эле вазындар бар. Мисал алганда аузанул афал, же болбосо аузанул фаил, аузанул мафул, аузанул мастар деген сыяктуу ушундай нерселер бар. Ошого окшотуп эле окшоштуруп кете берсек, эмне экен? Биз биринчи эле калптын биринчи калпты кандай жасаганын билип алсак, калгандар ошол калпка түшсө эле кудду ошондой маани берип кете берет. Анан араб тилинде негизи сөздөр, арабтар колдонулган сөздөр үчкө бөлүнөт. Арабтар бүтүн колдонгон сүйлөнгөндө бири бири менен маек кургандагы сөздөрдүн баардыгын общий алып караганда 3 бөлүктөн курулат. Биринчиси атоочтор. Аларды эмне дейт? Асма деп коет, ысымдар. Же болбосо атоочтор кыргызчасы, Бул эмне? Атооч дегени бир нерсеге далат кылып маани берип, бирок заманга байланылбайт, кыймыл аракетти билдирбейт. Мисал алганда пол дей турган болсок, же болбосо китеп десек, бул китеп экендигини мисалы билебиз. Бирок бул китеп деген сөз азыр китеппи, же келер чакта, же өткөн чакта деп буга заман байланбайт. Китеп деген болду. Бул нерсеге убакытка байланбастан туруп эмне китеп экендигини айтып кетет. Ал эми жаздым дей турган болсок, жаздым деген сөз же жазамын деген сөз бул заманга байланып булар эмне болот? Кыргызчасы этиш болот, арабчасы булар эмне афал деп аталынат. Андан кийин үчүнчү бөлүм бар, булар мүчө болот. Же болбосо арабтар хуруф деп коет. Бул мүчө эч кандай өз алынча турганда маани бербейт, убакытка дагы байланбайт. Мындайча айтканда атоочтун жана этиштердин эч кандай аныктамасына туура келбеген ушундай кээ бир харфтар бар. Ал харфтар кээде бир тамгадан, кээде эки тамгадан, кээде үч тамгадан ушундай болуп жасалынат. Эми биз ошолордун ичинен мунун баардыгын окуш кыйын да, мунун баардыгын жасоо кыйын. Же болбосо дагы кененирээк кылып айта турган болсок, араб тилинде арабтар колдонулган харфтар булар мабни. Аларды бир гана жаттоо жолу менен билебиз. Ал жакта кыяс иштетилинбейт. Аны биз өз алынча буга окшоштуруп мындай кылып жасайбыз, буга окшоштуруп мындай кылып жасайбыз деп кете албайбыз сарф бөлүмүндө. Ал эми нахви бөлүмүндө ал туура, нахви бөлүмүгө салыштырабыз. А бирок сөздү жасоо, сөздү куроо боюнча аны эч нерсеге окшоштура албайбыз бизчи. Ал эми бул бүт ушул харфтын баардык бөлүмү ушундай. Жаттайбыз, болду жаттайбыз. Андан башка кыяс кылып, могу эки тамганы бириктирсек мындай маани берсе керек, бул эки тамганы бириктирсек аягы сүкүн болуп туруп анан моундай болуш керек дегендей андай сөз айта албайбыз. Неге дегенде бул харф мабнилер деп коет араб тилинде. Эме хуруф Ustaz bolam sabak saqtalып atyaptı. Сабак сакталып жатат иншалла. Эмне экен? Харфтардын баардыгы мабнилер. Эми бул мабни болгондуктан ал харфты биз өзүбүз жасай албайбыз дегенден кийин сарф бөлүмү эмнени үйрөтөт дедик? Сөз жасоо, сөз бурууну үйрөтөт дедик. Бул боюнча биз сарф бөлүмүндө харфтар боюнча сөз кылбайбыз. Түшүндүкпү? Харфтар боюнча сарф бөлүмүндө сөз болбойт. Жана айтып кеткендей, анткени бул сөз жасоону үйрөткөндүктөн мабнилер же болбосо ошол харфтар, мүчөлөр булар жасалынбайт. Алар жатталынат жалаң гана. Төлкө жатталынат, Анан экинчи бөлүмү асма, атоочтор дейт. Атоочтор дегени туура, атоочтордун кээ бир бөлүгү сарфтан жасалынат. Аларды иншалла биз сарфта айтабыз. Кээ бир бөлүгү жасалынбайт. Мисал алганда исму фаил деген бар, исму мафул деген бар, исму тафдил деген бар, исму мушаббаха деген, жана башка ушул сыяктуу нерсе, исм маусуф жана башка деген нерселер бар. Булар эмне? Биздин сарф бөлүмүндө окулат кээ бир түрлөрү. А бирок умуман алганда бул атооч илиминин, мындайча айтканда өтө аз бөлүгү болгондуктан ысымдар боюнча деле көп сөз болбойт бизде. Ысымдар боюнча дагы биз көп сөз кыла албайбыз. Неге дегенде ысымдардын дагы көпчүлүк бөлүгү биз айткан тамгалар менен бири-бирин кураштырып мындай кылып жасай албайбыз биз ал боюнчачы. Ошондуктан ал эми биздин эң негизги ролубуз, эң негизги үйрөнө турган нерсебиз бул этиштер боюнча гана сөздү үйрөнөбүз. Бул
эт иштерди кантип жашайбыз, эт иштердин негизги тамгалары кайсыл жактан келип чыккан, кандай кошумча тамгалар кошулат, кайсы тамгалар алынат, кандай болгондо кайсыл жакка барып берет же болбосо кандай маанилер берет, муну формулага койгондо жаңы айтып кеткен 4 бурчтуктун формуласына койгондо кандай маани берет, 3 бурчтуктун формуласына койгондо кандай маани берет деген сыяктуу эмне баягындай биз айтпадыкпы, калпты эгер сен 3 бурчтук болсо, ошол 3 бурчтукта сен кум салсаң, аны сага 3 бурчтук кылып берет. Ошол сыяктуу эле ушундай калптар бар, же болбосо ушундай вазн формулалар бар. Ошол формулага салсаң бир түрдүү маанини берет көбүнчөсү. Бир түрдүү маани дегенде мындай ойлонуу тараптан бир түрдүү. Мисалга алганда катаба десе жазды, өткөн чактын маанисин берет. Ал эми мисалга алганда насора десе жардам берди өткөн чакта. Бирок жардам берди менен катаба экөө эки башка сөз да. Экөө окшошподугу, окшошпой жатат, сеникан сөзгө туура келбей жатат деп бирөө айтса, биз айтабыз жок, андай эмес. Бул жакта эмне? Өткөн чактын маанисин кошуп, өзүнүн асылгы маанисин берет. Насара деген жардамдашуу, жардам берүүдүн мааниси да насран деген сөз. Эми ушул насара деп айта турган болсок, өткөн чакта берди. Өткөн чакта жардам берди. Ошол сыяктуу эле катаба деген китабатан же болбосо жазуунун мастарынан ала турган болсок эмне катаба бул өткөн чакта уже жазып бүттү, жазган деп ушинтип айтабыз. Ушул сыяктуу формулаларга салууну биз үйрөнөбүз. Эми сарф илимини качан окуу керек дегенде, сарф илиминин эң жакшысы бул бир такаллум китеби сыяктуу же болбосо Байниядек же болбосо Мабдаул кыраат же болбосо ушул сыяктуу диалог түрүндө айтылган китептен бир, эки китеп окугандан кийин, андан кийин сарф бөлүмүн окуса эң жакшы болот. Же болбосо андай окуган мүмкүнчүлүк жок болсо, сразу эле сарфтан баштаса да боло берет. Анан бул жакта айтып кетели, кимде ким тамга тааныбаса, Куран окуганды билбесе, ал биздин проблема эмес. Неге дегенде, сиз сарф илимин баштаганга чейин Куран окуганды билишиңиз керек, жазганды, окуганды билишиңиз керек болчу. Же болбосо азыр дагы билбесеңиз, азыртан аракет кылыңыз, эмки сабакка чейин ошол нерселердин баардыгын үйрөнгөнгө, ушул нерселердин баарын үйрөнгөнгө. Анан биз өтө турган китеп Сарф Нур китеби деп аталынат. Бул Сарф Нур китебинин өзгөчөлүктөрү боюнча. Бул китептин автору Нурмухаммад Колдошов Дамулла. Бул азыркы кезде эмеде Мысырда илим алып жаткан биздин өзүбүздүн кыргызстандык молдокелерден. Сарф Нур китеби бул кыргызчаланып, жеңил түрдө студенттерге жардам болуусу үчүн, студенттер ушул сарф илимини терең жакшы түшүнүшү үчүн эмне кылган? Ушуну кыргызчалап бизге жазып берди. Кыргызстанда көптөгөн медреселер, көптөгөн китептер окулат. Сарфтычы кээ бирөөлөр баштаган эле тасарруф илизиден баштайт, кээ бирөөлөр сарф бинадан баштайт, кээ бирөөлөр башка нерседен баштайт, кээ бирөөлөр түшүнбөстөн эле окуй беретчи. Жок, бул жакта ал бизден андай нерсе бизден талап кылынбайт. Бизден эмне? Түшүнүп, ошол нерсени жаттоо талап кылынат туугандар. Кимде ким түшүнбөсө сурасын. Сураганга мүмкүнчүлүк жок болсо, мени өзүмө жазып сурасын. Же болбосо биздин атайы суроо жооп каналыбыз бар. Ошол жака эмне Телеграмда суроо жооп Урозбек Сулайманов десеңиздер чыгат. Ошол жака дагы жиберип, болсо сураңыздар, эгерде мен жекеге эме кыла албасам, жооп бере албай калсам, адатта жооп берем, эгер жооп бере албай калсам, ошол жактан сурасаңыздар, биз тиги группага сөзсүз түрдө 2-3 күндө бир жооп берип турабыз. Анан китепти алуу боюнча мен сиздерге номерлерди жибердим. Бул жактан монун номерлерге байланышып алсаңыздар да болот. Китепти алып сөзсүз түрдө сабак окуганда китеп менен окуганыңыздар жакшы болот. Неге дегенде, китепсиз студент мылтыгы жок мергенчиге окшош деген сыяктуу. Эми бул алгы сөздү иншалла сиздер өзүңүздөр окуйсуздар. Нурмухаммад Дамла боюнча айта турган болсок, Нурмухаммад Дамла ошол 2005, даже андан да алдыңкы убакыттан баштап эме менен алектенген адамдардан, араб тили боюнча алектенген, нахви боюнча, сарф боюнча ушундай жеңил желпи кыргызчаланган китептери толтура. Бул китепти биз бир канча жолу окутуп көрдүк. Студенттер альхамдулилlah жакшы пайда алышты. Кыргызча болгондуктан, анан түшүнүү жеңил болгондуктан, албетте баягы жаттаган, окуган, өздөрү аракет кылган адамдар. Ал эми сөзсүз түрдө ошол окуучулардын арасында окубагандан, жөн эле башында бир сабак катышып, андан кийин качпай койгон окуучулар бар. Алар да өзүгө жараша пайдасын алды же албады. Ал эми окуган адамдар альхамдулилlah пайдасын алды. Сабакта сиздерден талап кылынчу нерсе, бизде тапшырмаларды айтабыз. Ошол тапшырмаларды сөзсүз түрдө аткарышыңыздар керек. Тапшырмаларды жиберишиңиздер керек. Андан кийин жаттай турган нерселерди сөзсүз түрдө жатташ керек. Бул биринчи илимде ар бир нерсенин биринчи башталышы оор болот. Ошондуктан жаттаганга көбүрөөк аракет кылыңыздар. Түшүнбөсөңүздөр кайра сураңыздар.
Кээде мен бир сөздү оюмда башка нерсе болуп, оозумда башка сөздү айтып жиберишим мүмкүн. Неге дегенде, маалыматтар кээде тилден ушундай чыгып калып жатат. Неге билбейт экенм. Көп мындай сөзгө көңүл бура албай башка нерсени ойлонуп кеткенде башка нерселерди айтып жиберишибиз мүмкүн. Ошого ошондой нерселер болсо сразу эскертип, тууралап кетсеңиздер да өтө жакшы болот бизгилечи. Андан кийин сабакты бүткөндө экзамендер болот, же болбосо негизи бир айда бир же 20 күндө бир экзамен кылып турабыз. Ошол экзамендерден өтүп, аягында тапшырмаларды жиберип, жаттап, баардыгын аткарып турган адам болсо, аягына сертификатты беребиз. А бирок кээде катышып, кээде катышпай, экзамен тапшырып, экзаменден өтө албай калып, тапшырмаларды жазбаган адамга сертификат берилбейт. Азыр айтып коебуз, ошондуктан кимде ким сертификат алам дей турган болсо, сөзсүз түрдө эмне болсун, аягына чейин каттык, бекем колдонуп, эмелерди, тапшырмаларды аткарып барганга аракет кылсын. Бул жакта колдонулган адабияттар арабча бир канча китептерден колдонулган. Мынакей өзүңүздөр көрүп алсаңыздар болот. Бул китептер албетте чоң болгон китептерден, Суроолор болсо айтсаңыздар болот. Жок болсо сабакты баштайбыз. Кимде суроо бар? Микрофонуңуздарды ачканмын. Суроолор барбы? Жок болсо анда Жок. анда жок болсо бисмилла деп баштадым анда. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахым ушул сарф илимин баштап жатабыз. Аллахым өзүң бизге жардамчы болгун. Бизге туура жана жакшы, терең болгон түшүнүктөрдү насип кылып, баардыгыбызга ушул сарф илиминен терең окуп үйрөнүүбүзгө баарыбызга өзүң насип кыл, Аллахым. Зейиндерибиз өзүң ачкын. Бисмиллахир рахим. Elhamdülillah ve kafa ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve ashabihi ahli sıdkı ve safa. Allah Teala'ga maktullar bolsun, peygamberimize emne salam salavatlar bolsun, jana anın üyü bilesin. Andan keyin sarf ilimi menen taanışуу. Emne kitepke kirişimde aytganda. Sarf ilimine kirişүү. Sarftın arap dilinde sözlük manisi sarf degen. Мындай болуп жазылат да. Мынакей бул сот, бул жерде сүкүн болот, анан sarfun же болбосо сарафа деген сөздүн кыргызча мааниси өзгөртүү дегенди түшүндүрөт. Өзгөртүү, буруу, Ал эми терминдик мааниси сөз жасоо. Терминдик мааниси болсо сөздү көздөгөн маанилерге карай, көздөгөн маанилерге. То есть сиз мындан исм фаил алгыңыз келет, же болбосо мындан мәжхул мударин алгыңыз келет, же болбосо бул сөздөн амырды алгыңыз келет, же болбосо ушул сөздү, ушул этишти эмне сиз буйрук иретинде, же болбосо ушундан сиз аткаруучу иретинде, же болбосо аны эмне карай түрдүү формаларга өзгөртүү. Мисалга алганда, фатхун деген сөз асылында, мастар менен келгенде, же болбосо фатхун деп айтылса, ушул ачуу деген түпкү сөздөн. То есть эмне? Фатхун деген сөз ачуу деген сөз. Ачуу дегенде мындай эшикти ачуу, открывать деген баягындай калемпир деген ачуу эмес, мындай эшикти ачуу деген фатаха деген сыяктуу. Эми ошону моундай фатаха деген ушундай формулага сала турган болсок, ушундай вазн деп коет, ушундай вазнга сала турган болсок, бул эмне? Өткөн чакта ачтыы болот. Эми мындан биз эмне? Fe'l mudori деп коет, учур чактын же келер чактын этишин алабыз. Мындан яфтаху деп ушундай жазылат. Эмне? Ачат деген маани берет. Анан мындан буйруктала турган болсок, ифтах болот, Караңыздар, ушул жерден дагы бир пайда. Эң биринчи мастар деп коет. Же болбосо араб тилиндеги сөздөрдүн эң негизги мааниси, эң келип чыга турган орду, мастар булагы эмне? Фатхун, мондай болот. Анан бул нерседен, ушул мастардан эң негизги булагынан эң биринчи эмне? Сөздүн эмеси алынат. Өткөн чактагы этиш алынат. Могу фатаха деп. Эми бул могу фатхундан фатаханы кантип алабыз, кантип кыяс кылабыз, же болбосо кандай формулага салып алабыз десе, бул жакта формула жок. Муну арабтар кандай колдонсо ошондой боло алабыз. Арабтар фатхун деген сөздөн фатаха деп алдыбы? Болду, значит биз ошондой. Кээ бир жерлер мисалга фатиха деп, фатиха эмес, мисалга самиа, же болбосо карума деп алынат, Мисалга саман деген сөздөн самиа деген алынат. Ушул сыяктуу. Ал нерсени арабтар кандай колдонгон болсо ошондой. Муну жаттоо гана жолу менен билебиз. Эми ушул фейл мудориден, фейл мадиден, өткөн чакта этиштен биз уже сөз жасап баштайбыз. Кайсы сөз жасайт экенбиз? Учур чакты же болбосо келер чакты фейл мудорини жасайбыз. Фейл мудориден амырды жасасак болот.
Анан эмне бул жактардан дагы исми фаил жана исми мафул деген нерселер бар. Иншалла алар дуга экенин айтабыз. Ошол нерселерди жасап кетсек. Эң негизи ошол негизги сөздөн биз феил мудорини чыгарабыз. Феил мудориден анан башка сөздөрдү куруп баштайт экенбиз, а. Ушул деген көздөгөн маанидеги сөздөрдү чыгарганыбыз сыяктуу. Ифтах, ач деген көздөгөн, ушундай караңыздар, фатхун деген сөздөн мынтип эле жасап кеттик. Ушунун баардыгы формулалар менен ушундай болуп чыгат. Иншалла биз ошол формулалар боюнча үйрөнөбүз. Анда эмесе биринчи сабак. Калима. Kalima degeni Kırgız dilinde bir maneni düşündürgen söz. Kalima degeni Arapçası kalima, Araplar kalima deyken Kırgızçası emneken bir maneni düşündürgen söz. Ne olboso başka alımların aytkan sözünü eski alıp ayta turganımızda kalima degeni Araplar kollangan sözdür. Misalla kebir sözleri var. Alar Arapça sözler emas, bирок Araplar kollanat anıçı. Алар көбүнчөсү биз айткан эрежелерге түшпөйт. Мисалы сырттан келип калган. Мисалга Samsung деген сөз бизде кыргыздар ham колдонот, арабтар деле ошондой колдонот. Мисалы iPhone. iPhone деп колдонот баардыгы, арабтар да колдонот. Бирок алар биздин араб тилинин негизги сөз жасоо формулаларга түшө бербейт. Кээ бир нерселерге түшүшү мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда түшпөйт. Ал эми арабтардын өзүнүн негизги фуска сөзү, мисалы бизде кыргыздарда үй, боз үй, эне, ата деген сыяктуу сөздөр бар. Арабтарда ушундай эле сөздөр бар. Мисалга ошол телефондун кыргызчасы алыстан алып берүү болсо, арабтарда эмне экен? Жаввал деп айтат, Ушул жаввал деген сөз эми кээ бир эрежелерге түшөт. Эми калима деген эмне экен? Bir mani bergen söz же Araplar kollanılgan söz. Arapların öz Türk köpeğine kullanılır. Misal alganda kitabun degen söz. Emne bir mani berip жатат, Araplar kollanat bu kitap degen söz. Daftarun degen emne eken? Defter degen söz. Fataha degen açtı. Jana başka ушундай Araplar kollanılgan sözdür. Kalima çünkü inşallah kalima degen emne eken? Kalima ошол söz, Araplar kollanılgan söz. Эми ошол kalima üçkө bölünөт. Araplar kollanılgan sözдөр жалпысынан алып караганда üçkö bölöt ekenmiz. Sözdün tüzülüş forması boyunca. Birincisi fi'lun. Fi'lun degeni bu yetiş. Kırgızçası yetiş. Biz sabakты кыргызчалап өткөнгө жана кыргыз тилинин грамматикасыга, морфологиясыга жакыныраак кылып өткөнгө аракет кылдым. Ana huruf hicaiye деген hicaiye деген сөз бар. Hicaiye деген huruf yani bu Arapların alfabeti. Arap alfabeti sözün eski üç kal beş cemi eşli Жакшы эчтилбей атат, үзүлүп. Мага да ошондой болуп атат. Sodan sağlıkların sinir bulsa buyursa bilete. Miktar fiil birinci fiil şahtine kırılsa ötkünçak uçurçak anan keler çak degen. Üç çak degeni emne eken? Ötkünçak, uçurçak, keler çak degen eken. Uşul üç çaktın birösüne baylanıp kıymıl hareketin negizinde maniye dalat kılgan söz. Dolayısıyla kıymıl hareketi bildiretken anan üç çaktın birösüne baylanatken. Misalga alganda üç çak emne desem ne mağdi ötkünçak, mustakbal, keler çak, je bolso hal degen uçurçak. Uşul üç çak, çak degeni ошол. Misalga mağdi de ötkünçak, mağdi degen ötkünçak. Uşul sözleri jattаңыздар, Misalga doroba деген söz urdu деген söz. Urdu degeni bayağı kadimde ile kol menen urdu, tayak menen urdu. Jön ile urun aytat. Mustakbal degeni emne eken? Yadribu, urulup jatat. Urat, gelecekte ular. Bu mustakbal degen kelerçak. Al endi hal degen emne?
Бул учурчак. Hali азыркы болуп жаткан чак бул эмне ядрибу деген мисал. Же болбосо насара, янсуру, янсуру болот. Мына бул экөө окшош. Көрдүңүзбү? Экөөнүн формуласы ядрибу гана болуп жатат. Булар иншалла кийин айтып берем. Кантип ажыратабызды, ажыратууну иншалла. Эми экинчиси исмун дегени бул атооштор. Мындайча айтканда үч жакка байланышпастан өзүндөгү мааниге далалат кылган сөз. Эч кандай кыймыл аракет билдирбестен жана дагы эч бир жакка байланбастан өз алдынча туруп эле бир маанини берген сөздөр эмне экен? Ысым деп аталат экен. Мисалга ана мен. Мен эч бир заманга байланган жок. Мен деген сөз эч бир заманга далалат кылбайт. Жана кыймыл аракетке да далалат кылбайт. Анта деген сен. Калам деген карандаш. Жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Андан кийин харф дегени эч бир жакка байланышы жок. Жана өз алдынча бир мааниге ээ болбогон сөз. Андыктан харф ээ болбогон сөз. Өз алдынча турганда мааниге ээ эмес, бирок башка бир нерсеге кошулганда мааниге ээ. Кыргызчасы мисалга лар деген сөз. Лар деген бир мааниге ээби? Жок. Ал мааниге ээ эмес. Мисалга алганда, ага башка бир сөздү кошсоңуз, ошондо мааниге ээ. Мисалга алганда алар, ал, анан лар. Экөөнү кошсоңуз алар деген көпчүлүк маанилүү болот. Же болбосо дын деген сөз, мисалга алганда Мухаммаддын, дын деген өз алдынча маани эмес. Качан Мухаммадты кошсоңуз Мухаммаддын болуп өзгөрөт, билесиздер. Ошо сыяктуу эле араб тилинде дагы өз алдынча турганда мааниге ээ эмес. Мисалга алганда би Мухаммадин, мисалы биде өз алдынча турганда маани эмес. Ал эми качан Мухаммадка кошкондо Мухаммад менен деген сыяктуу маани келип чыгат. Эми андыктан харф бир сүйлөмдө фейлиге же ысымга кошулган учурда гана маани берет. Эмне? Харф деген ошол мүчөлөр качан атоочко же этишке кошулганда гана маани берет экен, өз алдынча турганда маани бербейт экен. Мисалга алганда, эмне дейт? Фи деген араб тилинде ушундай харф мүчө бар. Бул до, дө, да, де, та, те деген сыяктуу маанилер берет. Деген маанини бир сүйлөмдө ысымга кошулуп туюнтат. Ысымга кошулганда ушундай алчу түрдүү маанини берет экен. Мисалга зейтун фил бейти. Зейт деген адамдын аты. Бейт деген үй. Эми фини кошсок, зейт үйдө деген ушундай маани келип чыгат экен туугандар. Сиздерге буюрса тапшырма. Сарф илими эмне экендигини, ушул сабакты баарын конспекттейсиздер. Анан формула деген же болбосо вазн деген же баягы калп дегенди кандай түшүндүңүздөр, ошону өз алдынча түшүнүңүздөр жазасыздар дагы. Калима деген эмне? Калима канчага бөлүнөт? Ар бирөөгө бирден ушундай мисал жазып бересиздер. Китепте жок болгон мисалдардан жазып бересиздер иншалла. Ушул сиздерге тапшырма. Анан чактын канча түрү бар? Буларга дагы бири-бирден мисал жазасыздар. Келиштикпи иншалла? Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.